Sotkam var. Açar bay. Çok kalmadı anda biz Anda mo mıyzam sizler siylabайсың анда. Бул деген мына конституциялык мыйзамда жазылып турат. Барды берсин деп, барды берсин. Ачык сүйлөшүп келет. Бирок сотка менен кирип тарткыла деген жок да, тура. Açık ötsün деген сөз не түшүндүрөт? Ачык сүйлөшкүлө. Сүйлөшкүлө деген жок. Açık Ötsün de, buyruk ver. Açık ötsün. El bilsin. Açık ötsün. Açık kim жабык деп атат? Ким жабык? Мына жабык болуп атат. Журналисттер Açık. Açık. Пожалуйста, сотканы калтырып калтырбайт. Мо мыйзам сийлесиңер. Журналисттерге эчтеке бербей киргизди. Ооба, эч нерсе бербей киргизди. Ачык Үстүндө отуруп. Мен ошол ачыкпы. Мындайда биринчи киши айтып атат. Ачык өтсүн деп өткөргүлө деп буйрук берди. Буйрук берди. Значит, анда биринчи кишинин үстүндө да биринчи киши бар. Сен чегара деген түшүнөсүң, түшүнбөйсүң. Коопсуз деген түшүнөсүң, Түшүнөм. Түшүнсөң эмне деп атасың? Мен ошондо түшүнбөй атабызбы? Муну жазбагыла деп атат. Жазбагыла. Ертең бүрсүң. Провокация болуп, силер биринчи провокация болуп. Зачем аны? Кирип эле укуктугар суроолорду берип. Siz bizden de tartı olup çıkarıp çıkan faktınız var mı mesela? Ошондой болушу мүмкүн. Жо менде бармы? Мүмкүн дегендечи, мүмкүн силер ошонун ичинде мындай кылып койсоңор. Бардыгы нормально Мен сизге мындай кылыңыз. Мындай кылыңыз. Жок, сиз аябай туура эмес кылып атасыз. Туура эмес кылып атасыз. Мыйзамды бузуп атасыз. Мырза менен бардыгы мамлекет иштеп. Эмес. Бардыгы иштеп. Эмес. Эй деген кандай? Депутат болсо эй деп баштадыңарбы эми? Сиз мындай Биз экөөбүз биз-бирибизди тааныйбыз. Ну и что? Пожалуйста, кирип эле. Ну что, эмес. Бул жерде ар бирөөсүнүн аты бар. Пожалуйста. Сиз урматтуу. Жок, эми Сиз урматтуу деп атам мен, урматтуу. Урматтуу. Сизге айтайынбы? Бир жолу айтайынбы сизге? Азыр киресиз. Биз дагы киребиз. Сиз барып билдирип коюңуз ошол команда берген кишиге. Конституциялык мыйзамда жазылып турат Кашкаев мына Жогорку Кеңештин депутаты ал тарабынан өзгөчө оор кылмыш жасаган учурду кошпогондо жазык процесстик мыйзамдарда каралган негиздер боюнча кармалууга же камакка алынууга, тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Мүмкүн эмес. Мындайда сизге буйрук болду да. Жок, эми бул конституциялык мыйзам. Конституциялык мыйзамда. Сотканы калтыргыла кире берет. Жок, сотканы калтырбай киргизип коюңуздар. Бул болбойт дейм. Ой, киргизип коюңуздар. Сотканы калтыргыла кире Сиз кирип айтып коюңуз, Самый Кожо болбой эшиктен ызы-шу кылып айтып коюңуз. Азыр баардык маалыматтар берилди, айтылды ошол. Силер мыйзамга башчысыңар же бир кишиге башчысыңар? Жок, азыр мына пресса турат. Президенттин сөзүнө мыйзамга каршыбыз деп койгула, мына бүт анда мен азыр кетебиз мына үчөөбүз. Мыйзамга мына конституциялык мыйзамды Киргизге келбес айтып кала мынакей мына. Прямой эфирде айтыңыздар. Жок, азыр мындай кылачы. Айтыңызчы. Отсаң, мына. Айтыңыз. Каршысызбы конституциялык мыйзамга, президенттин сөзүнө каршы болсоңор, жок дегиле биз үчөөбүз тең болуп кетебиз. Айтып койсоңуз, менин сөзүмө жооп берип коюңузчу. Каршысызбы? Мен баягыдан бери айттым. Каршысызбы? каршы. Каршысызбы? Ошону айтып коюңуз. Анда мына үчөөбүздүн азыр. Мону экөөнү кармап алыңызчы мынакей. Кармап алыңыз. Мыйзамга да, конституцияда эч ким каршы эмес. Президентке да каршы. Бул жерде коопсуздук маселе каралат. Бизде ошон үчүн техника, байланыш нерселер депутат коркунуч жаратып атабыз. Текшерүүгө мүмкүн эмес да сиз коркунуч жаратып атат. Эгерде Угула мынакей. Депутаттар коркунуч жаратып атат деп айтып атат. Сиз ноуту көрсөтүш кереги жок. Жок, сиз да айтып атам. Сөймөй менен ноуту. Сиз да айтып атам, мен сөймөйдү сөзгө башкага. Баарды кире тургандарчы, баарды кирди. Сиз кирип анда карап отурмуз бизди эсти, биз бирдеме тартып атсак кандай болот? Желкебизге коюп койгула. Мен телефон менен сүйлөшөм. Мен телефон менен сүйлөшөм. Киргизе албайм деп колгой көңүл атып жүргөн болду. Мен буйрук жасайм. Колгой бербейт да. Жок, колгой берсин. Буйрук аткарып атат да. Булар мыйзамдан буйрук өйдө турат. Жөн эле мындай туруп алып эле киргизбөөнүн аракети да. Жок, азыр мен кетпейм же киргизесиңер же мага жазып бергиле, мен кайтып басып кетем. Болду. Жок, эми могу мыйзамды көрсөтүп атпайбызбы сизге? Мыйзамда аткарып кеткен бул иши. Биз сизден аябай суранып атабыз. Депутат катары жалдыратып атасыңар го силер. Баарды кирип макул болду. Ичинен бирөөнүн телефону чыкпайт дейсизби? Кепилдик бере аласызбы? Кепилдик бере аласызбы? Мен азыр телефон менен сүйлөштүм. Септегенде Чыкса кандай болот? Анда азыр сиз азыр жумушуңузду тапшырып бересизби бояктан чыкса азыр? Азыр текшерип баардыгын бир өзү да телефон. Бизге азыр кепилдик жазып бергиле, в смысле киргизе албайм деп каршылык көрсөтүп бергиле бизге. Келиш. Жазып бергиле, каршылык фамилия чөзгөн болду, мен кеттим. Тинтүүгө, жеке текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп атат. Текшерип атпайсыңарбы эми? Андан кирейин мына, текшерчи, текшер. Текшерсең да бир жолу. Телефонуңуз бар экен. Анда албайсың телефонун, чөнтөгүнөн ал. Текшерип атпайсың. Чөнтөгүнөн албайм да. Албасаңар эмне анан? Айке өзү беришкен. Мен Жок, албайм. могу текшерүү. Текшердим деп атат. Кез жазып берип коюңуз, биз кетебиз. Жазбасаңар анда киргизип коюңдар.
Aşklar Bu kişi gir istese bizden Turaç'ın konseri yapın. Geçen prezident aytmadı öyle. Ben buyruk verdim. Açık ötüp de aytmadı öyle. Taktapçınız uyatmasın, uyatmasın. Gördün mü? Aparat yetekçisi aytı ötüp biz. Урматтуу Чыңгыз Азаматович, мен бир нерсени тактайын деп атам. Жыйын ачык өтүп атабы же жабык өтүп атабы? Açık. Ачык өтүп атат. Hazır tüz efir üstü. Азыр түз эфирде болуп атат. Эмне үчүн чектөө болуп атат? Конституциялык мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Dalgıcı okutalım. Мыйзам бийикпи же буйрук бийикпи? Бизди 3 депутатты сырттан 1 сааттан бери киргизбей атышат. Биз айтып атабыз, конституциялык мыйзамды көрсөтүп атабыз. Деп жогорку кеңештин депутаты тинтилүүгө, жекече текшерүүгө алынышы мүмкүн эмес деп жазылып турат. Бул не деген сыйлабастык? Бул не деген парламенттин үстүнөн басмырлоо? Бул не деген желкеден алып жерге жикирүү? Мындай болбош керек, урматтуу туугандар. Телефонуңарды таштап киргиле, ачык болуп атат могу жерде. Баш мыйзам менен жашайбызбы же буйрук менен жашайбызбы? Кечээ биздин өлкө башчы президент мен буйрук берем, ачык өтсүн деген. Жемне президенттин үстүндө да президент барбы бизде? Мындай болбойт туугандар. 1 сааттан бери 3 депутат кире албай турдук. Түрткүлөп атат сыртта. Бул болбойт мындай. Мынакей, мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Конституциялык мыйзамда жазылып турат. Уят мындай.